моль жана Авогадро саны. Бул сабакта биз моль түшүнүгүн өтөбүз. Моль деген бул 1000, 10.000, 100 деген сыяктуу эле бир сандын көптүгүн түшүндүрөт. Мисалы, 1 моль дегенде биз 6.02 10-дун 23-үн элестетишибиз керек. Ушундай бир чоңдуктагы сан. Бул болсо, мисалы, кандай болот? 602-нин аркасына 21 ноль койгон менен барабар да. Бул жерде точка боло турган болсо, 23 10-дун 23-үнө көбөйткөндө жылдырып отурсак, ушундай бир чоңдуктагы санды берет. Bunun кандай чоң сан экенин элестетип көргүлө. Мисалы, 602 эми бир эмнени элестетели? 602 10-дун 6.02 10-дун 23-чү даражасындагы бир атомдордун элестетип көрөлү. Бизде бир атом бар. Мисалы, мындай бир атом бар, ортосунда ядро, чекелеринде электрон айланып жүрөт, туурабы? Ушунан 2 атом болсо мындай болот. 2 атом, 3 атом, 4 атом, 5 атом, 10.000 атом, 10.000 атом, 1 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 1 миллиард, 10 миллиард, ушундай триллиард боло отуруп, канча ушуга чейин жетсе, ошончо атомдун массасы 1 моль, ошончо 1 моль деген ошончо көп атом дегенди түшүндүрөт. Ошондой 1 моль атомдун, мисалы, көмүртекти элестете турган болсок, көмүртектин атому кандай? Ушундай бир атому бар көмүртектин. 12 грамм көмүртекти ала турган болсок, таразыга тартабыз, 12 грамм кылабыз. Анын ичинде канча көмүртектин атому бар десе, биз ойлонбой туруп мынаны айтсак туура болот. Эгер анын массасы точно анык неме боло турган болсо, 12 грамм боло турган болсо, анын ичинде 6.02 10-дун 23-чү даражасындагы санда көмүртектин атомдору бар болот. Мисалы, бул элестетип көрөлү, бул 12 грамм көмүртек. Демек, анын ичинде канча атом бар? Ушинтип, азыр бул точкалар, мисалы, бир 100гө жетпеген точка болсо керек ушул жерде. Ушунун эми канча атом бар? 6.02 10-дун 23-чү даражасындагы көп атом бар. 12 эле грамм көмүрдүн ичинде. Бул деген атомдун канчалык кичине экенин түшүндүрө алат. Дагы бир нерсе, 1 моль көмүртек дейбиз, туурабы? 1 моль көмүртектин массасы канча экен? 1 моль С деп белгиленет. Ошол 1 моль көмүртектин массасы 12 грамм. 1 моль кычкылтектин массасы кандай? 1 моль кычкылтектики, эгер биз элементтердин мезгилдик системасынан карап көрө турган болсок, алар 16 грамм моль деп берет. 12 грамм моль деп түшүндүрөт. Эмне үчүн дегенде, бул дегени 1 моль көмүртектин массасы 12 грамм. 1 моль кычкылтектин массасы 16 грамм. 1 моль, мисалы, 1 моль темирдин массасы, темир Ф менен белгиленет. 1 моль темирдин массасы 56 грамм. 56 грамм моль. Ошондо бирдей сандагы баары 1 моль, бирок массалары ар башка. Бул эмнени түшүндүрөт? Темирдин атомдору оор дегенди түшүндүрөт. Кычкылтектин атомунан жана көмүртектин атомдорунан. Бул моль түшүнүгүн биз химияда эсептерди чыгарганда жана реакцияларда теңдөөдө, башка учурларда колдонсок, бизге ошол эсептерди аткарууда каалаган жыйынтыкка жетүүдө бат жетүүнү үйрөтөт. Биз кийинки сабактарда мольдорду колдонуп бир-эки маселе иштеп көрөлү. Ошондо биз мольдун канчалык пайдалуу экенин түшүнө алабыз.